Исак Бекбоевтик 6-чы окуулары, билим берүүнүн заманбап моделинин көйгөйлөрү, актуалдуу маселелер, жетишкендиктер жана инновациялар аттуу эл аралык илимий практикалык конференцияга өлкөнүн 7 дуанынан жогорку окуу жайлардан окутуучулар келишкен. Ал эми Казакстан жана Өзбекстандын окутуучулары онлайн форматта катышты. Исак Бекбоев Кыргызстанда педагогика илиминин өнүгүшүнө зор салым кошту. Математиканы окутуу боюнча окумуштуу изилдөөчүлөрдүн Кыргыз мектебинин негиздөөчүсү. Ал педагогика илимдеринин 23 кандидатын жана 7 докторун даярдаган. Бүгүнкү конференцияга Исак Бекбоевдин шакирттери катышып, анын басып өткөн жолу, илимий ишмердүүлүгү туурасында баяндама жасашты. Кыргыз педагогика илимине татыктуу салым кошкон агайларыбыздын бири. Мен ушу кыргыз педагогикасынын калыптанышына, түптөлүшүнө, өнүгүшүнө чоң салым кошкон инсан деп айта алам. Илимий жактан, педагогикалык жактан ишмердүүлүгү ар тараптуу десек болот. Бул өзгөчө конференция болуп атат. Анткени биздин Кыргызстандагы 7 дуандын бардык окуу жайларынан Исак Бекбоевичтин окуучулары, шакирттери бар. Ушулар келип, ушул окууга катышып, секциялык иштерде баяндамаларды жасаганы турат. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу профессор Исак Бекбоевдин жетекчилиги менен кыргыз мектептеринин 1-11 класстары үчүн математика боюнча окуу китептери жазылган. Бүгүнкү эл аралык конференцияда Исак Бекбоевдин илимий методикалык ишмердүүлүгү боюнча талкуулар өткөрүлдү. Азыркы учурда интеграциялоо жана интеграциялоодо кандай мазмун болуш керек, ошолордун бардыгы агайдын эмгектеринде берилген. Анан агай айтат, окуу китептерин жазууда сөз түрдө кыргыз тилинде өткөрүлүп атабы, же орус тилинде окутулуп атабы, бирок баары бир Кыргыз Республикасындагы көрсөткүчтөрдү сөз түрдө көрсөтүш керек. Ошол учурда гана биз республикабызды оңдой алабыз деген ушундай жакшынакай сөздөр бар. Исак Бекбоевдин педагогика илиминин өнүгүүсүнө кошкон зор салымы жогорку окуу жайларда студенттерге билим берүүдө окутуучулар үчүн мол тажрыйба болуп келет. Мындан улам 2019 жылдан тартып өлкөнүн жогорку окуу жайлары арасында Бекбоевдик окуулар аттуу илимий конференциялар жана жолугушуулар уюштурулуп келет. Бул конференцияга бүгүнкү күндө 100дөн ашуун илимий макалалар келип түштү. Кыргызстандын 7 дуанында жайгашкан жогорку окуу жайлардын жана Бишкек шаарында жайгашкан жогорку окуу жайларынан окумуштуулар келишип, ушу педагогика жана математика багытындагы актуалдуу маселелердин тегерегинде ой бөлүшүп, баяндамаларын окуп, талкуулап жатышат. Улуу педагог, илимпоз жана коомдук ишмер Исак Бекбоевдин эмгеги мамлекет тарабынан жогору бааланып, ардак белгиси ордени, даңк медалы, 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамы, Кыргыз Республикасынын эл мугалими ардактуу наамдары ыйгарылган. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.